Асан татаал маселелерди чыгарууну жакшы көрөт. Ал 4 күндө 23 маселе чыгаргандыгын белгиледи. Ар бир кийинки күнү ал өткөн күнгө караганда көбүрөөк маселе чыгарды. Ошондой эле 4-күнү 1-күнгө караганда 4 эсе көп чыгарды. Асан ар бир күнү канчадан маселе чыгарды. Маселени чыгарууда схемасын түзүп алабыз. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü masele çıkargan. Birinci жолун карасак, эгерде Асан биринчи күнү бир маселе чыгарса, анда 4-күнү 4 эсе көп 4 маселе чыгарган болот. Ал эми бардыгы биригип 23 маселе. Маселеден биз биринчи күнү жана 4-күнү чыгарган маселени кемитсек 18 маселе калат. 18-ди экинчи жана үчүнчү күнгө бөлсөк, маселенин шарты боюнча ар бир кийинки күнү ал өткөн күнгө караганда көбүрөөк маселе чыгарылган. Демек 4-күнү 4 маселе чыгарса, анда 3-күнү 3 маселе чыгарууга туура келет. 18ден 3 алсак 15. Демек 15 экинчи күнү 15 маселе чыгарса, маселенин шарты боюнча 3-күнү экинчи күнгө караганда көбүрөөк маселе чыгаруу керектигин айтылган. Демек бул биринчи жол туура келбейт. Экинчи жолду алабыз. Экинчи жолу эгерде Асан биринчи күнү 2 маселе чыгарса, анда 4-күнү 2 көбөйтүлгөн 4 эсеге көп 8 маселе чыгарган болот. Бардыгы биригип 23. 23төн кемитсек 2-ни, кемитсек 8-ди 13 маселе экинчи жана үчүнчү күнгө. Эгерде 4-күнү 8 маселе чыгарса, анда 3-күнү 7 маселе чыгарсын дейли. Анда 7-ни кемитсек 6. Бул экинчи жолду карасак, биздин маселебиздин шарты аткарылгандыгы көрүнүп турат. Себеби ар бир кийинки күнү өткөн күнгө караганда көбүрөөк маселелер чыгарган. Демек биринчи күн 2, экинчи күн 6, биринчи күндөн көбүрөөк, үчүнчү күнү 7, экинчи күндөн көбүрөөк, 4-күнү 8, үчүнчү күндөн көбүрөөк. Демек 2 кошулган 6 кошулган 7 кошулган 8, бул 23 маселе чыгаргандыгы келип чыкты. Демек экинчи жол бизге туура келет. Ал эми үчүнчү жолду да карап көрөйлү. Эгерде үчүнчү жолду карасак, биринчи күнү 3 маселе чыгарса, анда экинчи күнү 4 эсе көп 3 көбөйтүлгөн 4 12 маселе чыгарат. Бардыгы биригип 23. 23төн кемитебиз 3-тү 12-ни 8 маселе калат. 8-ди
экинчи жана үчүнчү күнгө бөлсөк, эгер биринчи күнү 3 маселе чыгарса, анда экинчи күнү 4 маселе чыгарсын дейли. Анда 8 4кө бөлсөк, 8ден 4 кемитсек 4. Анда үчүнчү күнү 4 маселе чыгарган болот. Демек, маселенин шарты боюнча экинчи жана үчүнчү күндөр барабар маселе чыгарып калган. Демек, бул бизге туура келбейт мисалыбыздын шартына. Маселенин шартына экинчи жолу гана туура келди. Демек, биринчи күнү 2, экинчи күнү 6, үчүнчү күнү 7, төртүнчү күнү 8 деген маселелер чыгарган.